Салам достор, бүгүнкү темабыз пайыздар. Пайыздарды эсептөөнүн 3 жолун өтөбүз. Башкача айтканда, пайыздарды табуунун 3 ыкмасын биз алгач пайыз деген түшүнүктө карап өтөлү. Пайыз деген бул бир бүтүн нерсенин 1/1 бөлүгү деген түшүндүрөт. Башкача айтканда, пайыз деген белгинин өзү 1/1 барабар. Демек анда P пайыз деген бул P бөлүнгөн 100га барабар. Биз пайыздын ордуна бөлүнгөн 100 деп жазып алсак болот экен. Мисалы үчүн 60 пайызды биз 60 бөлүнгөн 100 деп жазып алсак болот. Пайыздын ордуна бөлүнгөн 100 деп. Бул бөлчөктү биз 10га кыскартсак 6дан 10 алабыз жана 0,6га барабар. Демек 60 пайыз деген бул 0,6га барабар. Кийинки мисал. 50 пайыз. Бул 50 бөлүнгөн 100, 10га кыскартсак 5 бөлүнгөн 10 жана 0,5ге барабар. Демек 50 пайыз бул 0,5 дегенди түшүндүрөт экен. Же барабар экен ошо. 2 пайыз. Бул 2 бөлүнгөн 100, 2-ни 100гө бөлсөк 0,100/2. Демек биз 35 пайызды эсептеш үчүн бул пайыз деген бул бөлүнгөн 100 деген түшүндүрөт экен. Демек 35-ти 100гө бөлсөк 0,135. 35 пайыз бул 0,135 дегенге барабар экен. Ал эми 20 пайыз бул 0,2. Ал эми 120 пайыз. 120 пайыз деген бул бир бүтүн нерседен дагы чоң деген түшүндүрөт. Себеби 100 пайыз деген бул толук бүтүн деген түшүндүрөт. Бул 100 пайыздан дагы чоң болот. Эгер 100 пайыз деген 100 пайыз болгондо бул 1ге барабар болмок. Ал эми 120 пайыз 120-ны 100гө бөлсөк 1,2ге барабар болот. Так, эми сандын пайызын табуу. Биз жогоруда айтып өткөндөй, сандардын пайызын табуунун 3 ыкмасын өтөбүз дегендей. Биринчи ыкма же биринчи жолу. Мисалы үчүн, класстагы окуучулардын 60 пайызы, башкача айтканда 18и кыздар. Класста жалпы канча окуучу бар деген суроо экен. Суроо менимче бардыгына түшүнүктүү болду окшойт. Же дагы бир кайталап коелу. Класстагы окуучулардын 60 пайызы кыздар экен. Башкача айтканда 18и кыздар экен. Ошол 60 пайызы кыздар. 60 пайыз кыздар экен, ал 18ди түзөт экен. Класстагы жалпы окуучулардын санын табыш керек экен. Чыгаруу. Бизде 18 кыз бар, ал 60 пайызды түзөт. Жалпы окуучулардын саны x деп алайлы, ал 100 пайыз толук деген. Биз кайшылаш көбөйтүп чыгарабыз. X'ти 60га көбөйтөбүз жана 18ти 100гө көбөйтөбүз. 18ди 100гө көбөйтсөк 1800, 1860га бөлсөк 30 деген жоопту алабыз. Демек класста жалпы окуучулардын саны 30 болуш керек экен. Жооп 30 экен. Бул биринчи ыкмасы болду. Бул эң жөнөкөй ыкма ушул. Эң жөнөкөй ыкмасы пайыздар эсептөөнү ушул. Пропорция кылып кайсылаш көбөйтүп x'ти табабыз. Так, экинчи ыкма, экинчи жолу ошол эле мисал. Класстагы окуучулардын 60 пайызы, башкача айтканда 18 кыздар, класста жалпы канча окуучу бар деген суроо. Чыгаруу. Класстагы жалпы окуучулардын санын x деп жазып алайлы. Жалпы окуучулардын саны x, алардын 60 пайызы 18ге барабар. Биз ушул теңдемени чыгарып койсок, x'ти тапсак, жалпы окуучулардын санын табабыз. Эми теңдемени чыгарайлы. Биз 60 пайыз жогоруда айтып өткөндөй, бул пайыз белгиси бөлүнгөн 100гө барабар. Демек x көбөйтүлгөн 60 бөлүнгөн 100 барабар 18 деп жазып алабыз. Жана биз бөлүнгөн 100 бул жака барабар оң жагына көбөйтүп болуп өтөт. X көбөйтүлгөн 60 барабар 18 көбөйтүлгөн 100. 18 100гө бөлсөк 1800, 1860га бөлсөк 30. Демек бул жолдо дагы, бул ыкмада дагы жооп 30 чыкты. Демек жалпы окуучулардын саны 30. Кийинки пайыздарды эсептөөнүн 3-чү жолу, 3-чү ыкмасы ошол эле суроо болсун. Класстагы окуучулардын 60 пайызы, башкача айтканда 18 кыздар, класста жалпы канча окуучу бар. Чыгаруу. Бизде 18 кыз, ал 60 пайызын түзөт.
ушундай бөлчөк түрүндө жазабыз керек экен 3-чыкмада. Жана бул бөлчөктөрдү 6га кыскартабыз. 18 6га бөлсөк 3, 60 6га бөлсөк 10. Бул демек бул бөлчөк барабар 3 бөлүнгөн 10%. Жана бул бөлчөктү биз 1ге көбөйтүп алсак, бул бөлчөктүн мааниси өзгөрбөйт. Башкача айтканда 1ге 100%га көбөйтөбүз. 100% деген бул 1ге барабар. Так, 100%га көбөйтөбүз. Демек бизде пайыздарын кыскартабыз. Үстү менен астын жана 100 менен 10ду дагы кыскартабыз. Экөөнү тең 10го кыскартсак, 100дө 10го бөлсөк 10. Демек биз 3дө 10го бөлсөк 30. Демек жооп 30. Бул ыкмада дагы жооп 30 чыкты. Ушуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына жетти. Биз бул темада пайыздарды чыгаруунун 3 ыкмасын өттүк, 3 ыкмасын карадык. Эгерде сиздерге бул видео сабагыбыз сиздерге жаккан болсо, лайк басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып коюңуздар жана подписаться кнопкасын басып коюңуздар.